31-бөлүм. Теңир Мусага мындай деди: Исраил уулдары үчүн Мидиандыктардан өч ал, ошондон кийин өз элиңе кошуласың. Ошондо Муса элге кайрылып мындай деди: Мидиандыктардан Теңирдин өчүн алыш үчүн Мидиандыктарга каршы чыгууга өзүңөрдүн араңардан адамдарды куралдандырып согушка камдагыла. Исраил урууларынын ар биринен 1000 киши чыгарып согушка жөнөткүлө. Ошондо 1000 деген Исраил элинин ар бир уруусунан 1000ден 12000 куралдуу жоокер согушка бөлүндү. Муса ар бир уруудан 1000ден алып, аларды согушка жөнөттү. Алар менен кошо ыйык кызмат кылуучу Элазардын уулу Пинехасты да согушка жөнөттү. Анын колунда ыйык идиштер жана белги берүүчү сурнай бар эле. Ошентип Теңир Мусага буйругандай, алар Мидиандыктарга каршы согуш ачып, алардын бардык эркек аттууларын кырып салышты. Өлтүрүлгөндөр менен кошо Мидиандын 5 падышасын Эби, Рекем, Сур, Хур, Ребаны кошо өлтүрүштү. Бейордун уулу Биламды да кылыч менен өлтүрүштү. Ал эми Мидиандыктардын аялдары менен балдарын Исраил уулдары туткундап алышты. Алардын бодомалын, короо койлорун, мүлкүн олжоолоп алышты. Алардын карамагындагы шаарларды, айыл кыштактарды өрттөп жиберишти. Тартып алгандарынын баарын, бүт олжоону, малды, туткундап алган адамдарды алып кетишти. Алар туткундарын, олжоолорун тартып алгандарын Жерихонун маңдайындагы Иордандын боюнда Маап түздүгүндө жайгашкан Исраил уулдарынын жамаатына жана Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазарга жеткиришти. Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазар жамааттын бүт төрөлөрү алардын алдынан тосуп чыгышты. Ошондо согуштан кайткан аскер башчыларына, 1000 башчыларына, 100 башчыларына Мусанын ачуусу келип мындай деди: Аялдарын эмне үчүн тирүү калтырдыңар? Биламдын кеңеши менен Пейорго жагынып, Исраил уулдарынын Теңирден баш тартуусуна себепкер болгондор ушулар. Ошон үчүн Теңирдин жамааты кыйраган. Ошондуктан бардык эркек балдарын, эркек менен жаткан аялдарын өлтүргүлө. Ал эми эркек көрө элек кыздарын өзүңөр үчүн тирүү калтыргыла. Ошондон кийин 7 күн стандын сыртында туруп тургула. Киши өлтүргөн же өлүккө тийген адамдарыңардын баары, туткундарыңарда 3 жана 7 күнү тазалангыла. Бүт кийимиңерди, бүт булгаары буюмдарыңарды, эчкинин жүнүнөн жасалган бүт нерселериңерди, бүт жыгач идиштериңерди тазалап чыккыла. Ыйык кызмат кылуучу Элазар согушка барып келген жоокерлерге мындай деди: Теңирдин Мусага осуяттаган мыйзамы мындай: алтынды, күмүштү, жезди, темирди, калайды жана коргоошунду отко салына тургандардын бардыгын тазалаш үчүн отко салгыла. Андан кийин тазартуучу сууга салгыла. Ошондо таза болот. Ал эми отко салынбай тургандардын бардыгын сууга салгыла. Кийимиңерди болсо 7 күнү жуугула. Ошондо таза болосуңар. Ошондон кийин гана станга кирсеңер болот. Теңир Мусага мындай деди: ыйык кызмат кылуучу Элазар жана жамааттын уруу башчылары менен олжоого түшкөн адамдарды, малды санап чык. Анан олжоону согушка барып келген жоокерлерге жана бүт жамаатка тең бөлүп бер. Согушка барып келген ар бир жоокерден Теңир үчүн алым ал. Адамдардан да, бодомалдан да, эшектерден да, майда малдан да ал. 500 баштан 1 баш ал. Аларга тийген олжоонун жарымынан алым ал. Муну өйдө көтөрүп Теңирге алып келген курмандык катары ыйык кызмат кылуучу Элазарга бер. Исраил уулдарына тийген олжоонун жарымынан Теңирдин жыйын чатырында кызмат кылган лебилерге бер. Адамдардан да, бодомалдан да, эшектерден да, майда малдан да ал. 50 баштан 1 баш ал. Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазар Теңирдин Мусага айтканындай кылышты. Согушка барып келген жоокерлер тартып алган олжоонун саны 675 000 майда мал, 72 000 бодомал, 61 000 эшек, 32 000 эркек көрөлөк кыз. Согушка катышкандардын жарым үлүшүн эсептегенде 337 500 майда мал болду. Теңир үчүн алынган алымдын саны 675 майда мал болду. Бодомалдын саны 36 000, анын 72-си Теңир үчүн алынган алым. Эшектин саны 30 500, анын 61-и Теңир үчүн алынган алым. Адамдардын саны 16 000, анын 32-си Теңир үчүн алынган алым. Муса Теңир үчүн алынган алымды Теңир буйругандай ыйык кызмат кылуучу Элазарга тапшырды. Муса согушка катышкандар алып келген олжоонун жарымын Исраил уулдарына бөлүп берди. Жамааттын энчисине тийген олжоонун жарымы мынча: 337 500 майда мал, 36 000 бодомал, 30 500 эшек, 16 000 адам. Исраил уулдарына тийген жарым олжоонун, адамдардын, малдын 50дөн 1 бөлүгүн Муса алып, Теңир буйругандай Теңирдин жыйын чатырында кызмат кылган лебилерге берди. Мусага 1000 деген жоокерлердин аскер башчылары, 1000 башчылары, 100 башчылары келип мындай дешти: кулдарың өздөрүнө тапшырылган жоокерлерди санап чыгышты. Алардын бири да кемибептир.
Мына Теңирдин алдында тазаланышыбыз үчүн ар кимибиз өзүбүз тапкан алтындан жасалган буюмдарды, моюнга тагылчу чынжырларды, билериктерди, шакектерди, сөйкөлөрдү, чачпактарды Теңирге арнап алып келдик. Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазар алтындан жасалган ушул буюмдарды алардан алышты. Миңбашлар менен жүзбашлардын Теңирге арнап алып келген алтын буюмдарынын салмагы 16.750 шекел болду. Жоокерлердин ар бири өзү үчүн талап тоногон. Ошентип Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазар миңбашлар менен жүзбашлардан алтындарды алып, Теңир Исраил уулдарынын эсине алышы үчүн жыйын чатырына алып келишти. 74 забур. Ырчылар тобунун башчысына өлтүрбө. Асаптын забуру. Сени даңктайбыз, Кудай. Сени даңктайбыз. Анткени сенин ысымың бизге жакын экенин өзүң көрсөткөн кереметтер айдын элеп турат. Убакытты тандап алгандан кийин мен адилеттүү сот жүргүзөм. Жер титиреп жатат. Анын үстүндө жашагандар да титиреп жатышат. Мен анын түркүктөрүн бекитем. Акылсыздарга акылсыздык кылбагыла. Ыймансыздарга мүйүзүңөрдү көтөрбөгүлө дейм. Мүйүзүңөрдү бийик көтөрбөгүлө. Тоң боюнду кылып сүйлөбөгүлө дейм. Анткени жардам батыштан да, чыгыштан да, чөлдөн да келбейт. Бирок Кудай өзү сот, бирин басат, экинчисин көтөрөт. Анткени чөйчөк Кудайдын колунда. Анын ичинде ар кандай ачыткыга толгон шарап кайнап жатат. Ал ушул чөйчөктөн куюп жатат. Жада калса анын ачыткысын жер жүзүндөгү бардык ыймансыздар сыгып ичишет. Мен болсо Жакыптын Кудайын түбөлүккө жар салам, мактабырдайм. Бардык ыймансыздардын мүйүздөрүн сындырам. Ошондо адил адамдардын мүйүздөрү көтөрүлөт. 75 забур. Ырчылар тобунун башчысына кыл аспаптар менен Асаптын забуру. Кудай Жүйүт аймагында белгилүү. Исраилда анын ысымы улуу. Анын үйү Шалемде, жашаган жайы Сион тоосунда. Ал жерде Кудай жаанын жебелерин, калканды, кылычты, согуштук куралдарды талкалады. Сен даңктуусуң, жырткыч тоолордон да күчтүүсүң. Жүрөгү күчтүүлөр да жем болушту. Ойгонбос уйкуга кетишти. Күчтүү аскерлер да күчтөрүн жоготушту. О Жакыптын Кудайы, сенин каарыңдан ат да, араба да ойгонбос уйкуга кетишти. Сен өтө коркунучтуусуң. Сен каарданганда ким туруштук бере алат? Асмандан өкүм чыгардың эле, жер корккондон тынчып калды. Анткени Кудай жердеги эзилгендердин баарын куткаруу үчүн, сот жүргүзүү үчүн ордунан турду. Ошондо адамдардын каары сенин даңкыңа айланат. Калган каарды да өзүң тыясың. Кудай Теңирге убадаңарды бергиле, аны аткаргыла. Анын тегерегинде тургандар коркунучтуу Кудайга тартууларын алып келишсин. Ал төрөлөрдүн рухун баш ийдирет. Жердеги падышаларга ал коркунучтуу. 23 бөлүм. Тир жөнүндөгү пайгамбарчылык. Таршыштын кемелери боздоп ыйлагыла, анткени ал кыйрады. Үйлөр да жок, үйлөргө кире турган адам да жок. Аларга Китим жеринен ушундай кабар келди. Деңизде жүрүүчү Сидон соодагерлерине толгон арал тургундары унчукпай калгыла. Ал жерге зор дарыялар аркылуу Шихордун үрөөндөрү, чоң дарыянын түшүмү алып келинип турчу. Ал элдердин соода кыла турган жери болчу. Уял Сидон, анткени деңиз, күчтүү деңиз мындай деп айтып жатат. Мен толгоо тартып төрөгөн жокмун. Уулдарды чоңойткон жокмун, кыздарды өстүргөн жокмун. Бул кабар мисирликтерге жеткенде алар Тир тууралуу укканда титирешет. Таршышка көчүп кеткиле, аралдын тургундары, ыйлагыла. Байыркы күндөрдө эле негизделип кубанып келген шаарыңар ушубу? Буттары аны алыскы өлкөдө тентип жүрүүгө алып бара жатат. Таажы тараткан, көпөстөрү төрө болгон, соодагерлери өлкөнүн атактуу кишилери болгон Тирге муну ким күн мурун белгилеп койду? Ар кандай даңктын текебердигин уятка калтырыш үчүн, жер үстүндөгү бүт атактууларды басынтыш үчүн муну Себайот Теңир күн мурунтан белгилеп койгон. Таршыш кызы, өз жериңди дарыяда ярала. Мындан ары тоскоолдук жок. Теңир өз колун деңизге сунуп падышачылыктарды силкилдетти. Теңир Канаан жөнүндө анын сепилдерин кыйратууга буйрук берди. Ал мындай деди: маскара болгон кыз, Сидондун кызы, сен мындан ары кубанбайсың. Тур, Китимге бар. Бирок сага ал жерде да тынчтык болбойт. Мына Каздим жери. Бул эл мурун жок болчу. Ашураны чөлдүн тургундарынан баштаган. Алар өздөрүнүн мунараларын тургузуп жатышат, анын сарайларын бузуп жатышат, аны ураандыга айлантып жатышат. Таршыштын кемелери ыйлагыла, анткени силердин тирегиңер кыйрады. Ошол күнү Тир бир падышанын падышачылык күндөрүндөй 70 жылга унутулат. 70 жыл өткөндөн кийин бузулган аял жөнүндө кандай ырдашса, Тир жөнүндө да ошондой ырдашат. Лираңды колуңа ал, шаарды аралап чык, унутулган, бузулган аял.
чебер ойно, көбүрда сен жөнүндө эстешсин. 70 жыл өткөндөн кийин Теңир тирдестейт. Ошондо ал кайрадан өз кирешесин таба баштайт. Бүт жер жүзүндөгү падышачылыктардын баары менен бузукулук кылат. Бирок анын соодасы жана кирешеси Теңирге арналат. Аларды кампаларга жыйнашпайт, сакташпайт. Анын соодадан түшкөн кирешеси Теңирдин алдында жашагандарга өтөт. Ошондо алар тое жешет, жакшы кийим кийишет. Ыйык элчи Жакандын 1 каты. 1 бөлүм. Эң башында өмүр сөзү болгон. Аны биз угуп, өз көзүбүз менен көрүп, карап, колубуз менен кармап көргөнбүз. Өмүр келди. Аны биз көрдүк жана ал жөнүндө күбөлөндүрүп жатабыз. Ата менен бирге болуп, бизге келген ошол түбөлүк өмүрдү жарыялап жатабыз. Силер менен биздин ортобузда мамиле болуш үчүн биз силерге укканыбызды жана көргөнүбүздү жарыялап жатабыз. Ал эми биздин мамиле Ата жана анын уулу Иса Машаяк менен болгон мамиле. Муну силерге кубанычыңар толук болуш үчүн жазып жатабыз. Биз Машаяктан уккан жакшы кабарды азыр силерге жарыялап жатабыз. Кудай жарык, анда эч кандай караңгылык жок. Эгерде аны менен мамилебиз бар деп жатсак, бирок караңгылыкта жүрсөк, анда жалган айтып жатабыз жана чындык боюнча мамиле кылган жокпуз. Ал жарыкта болгон сыяктуу биз да жарыкта жүрсөк, анда бири-бирибиз менен мамилебиз бар жана анын уулу Исанын каны бизди ар кандай күнөөдөн тазалайт. Эгерде күнөөбүз жок деп жатсак, анда өзүбүздү өзүбүз алдап жатабыз жана бизде чындык жок. Эгерде күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып ачык айтсак, ишенимдүү жана адилеттүү Кудай күнөөлөрүбүздү кечирет жана бизди бардык адилетсиздиктен тазалайт. Эгерде күнөө кылган жокпуз деп жатсак, анда Кудайды жалганчы кылып жатабыз жана анын сөзү биздин ичибизде жок.